Берген кол алган колдон жакшы. Бир үй бүлөнүн турмушу оор болуп, тапканы тамак ашына жетпей катуу кыйналышат. Ошондой кыйынчылык күндөрдө аялы үйдөгү буюмдарды түйүнчөккө ороп, сатып акча тап деп күйөөсүн базарга жиберет. Күйөөсү болсо баарын сатып, түшкөн акчага азык түлүк алууга бет алганда алдынан бир кайырчы чыгып, 3 күндөн бери тамак аш жей элекмин, садага берчи дейт. Кишинин боору ооруп, акчасынын тең жарымын берейин деп, 3 күндөн бери тамак ичпеген адамга бул акча эмне болмок эле деп ойлонуп, баардык акчасын берип коет. Үйүнө келгенден кийин баардык окуяны аялына баяндап берет. Аны уккан аялы кубанып: "Жакшы кылыптырсыз. Бүгүн экөөбүздүн курсагыбыз тоyorго азык бар го. Эртеңкини дагы көрө жатарбыз", дейт. Эртеси күнү аял дагы үйүндөгү калган оокаттарды жыйнап, күйөөсүн базарга жиберет. Кечеги кайырчы дагы алдынан чыгып: "Кайрымдуу киши, сенин бергениңе жүрөгүм жылып, абалым жакшырып калды. Бирок бир өтүнүчүм бар. Бүгүн да тамак ичкен жокмун. Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, дагы мага кайыр кыла көрчү", деп суранат. Кедей өзүнүн аз акчасынын жарымын кайырчыга берип, жарымына бир балык алып үйүнө жөнөйт. Аялы балыкты тазалап жатып күйөөсүн чакырат. "Абышка, бери кел, биз эми байбыз. Балыктын ичинен асыл таштар чыкты", деп кубаныч ичине батпай ыйлап жиберишет. Экөө деңиз маржандарын алакандарына салып, көздөрүн ала албай суктана карап жатышканда эшиктин каалгасы кагылып, ары жагынан баягы кайырчы көрүнөт. Үй ээси аны кучактап: "Эми сен да, мен да кедейликтен кутулдук. Мына бул дүнүйө экөөбүзгө тең жетет", дейт. Анда кайырчы: "Дүнүйөң өзүңө буйрсун. Мен кайырчы эмесмин. Сени сыноо үчүн жиберилген Алланын периштесимин. Алла сага ыраазы болду", деп үйүнөн баса берет. Жүрөгүбүз таза, пейилибиз кенен болсун. Берген кол алган колдон жакшы. Ким алса колун, ким берсе жүрөгүн толтурат.